Маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзамга президент кол коёбу? Жогорку кеңештин депутаттары Гүлшат Асылбаева менен Айнура Усмонова сунуш кылган маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам долбоору президенттин кол коюусуна киргизилди. Бул тууралуу президенттик аппараттын маалымат саясат бөлүмү маалымат каражаттарына билдирди. Маалыматка ылайык мамлекет башчы мыйзамга 1 айдын ичинде кол коюуга же вето коюуга укуктуу. Эске салсак, аталган мыйзам долбоору коомчулуктун каршылыгына карабай Жогорку кеңештин депутаттары тарабынан 26-июнда 3-окуудан кабыл алган. Булак элдик медиа. Мурдагы вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова суракка чакыртылды. Мурдагы вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова Финпол тарабынан жүргүзүлүп жаткан иликтөөнүн алкагында суракка чакыртылды. Бул тууралуу бүгүн 10-июлда мекеменин басма сөз кызматынан билдиришти. Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматы тарабынан Саламаттык сактоо министрлигиндеги айрым кызмат ээлеринин кээ бир фармацевтикалык компаниялардын кызыкчылыгын көздөп, коррупциялык иштерге баруу фактысы аныкталып, сотко чейинки кылмыш иши ачылган. Бул факты боюнча мурдагы вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова дагы суракка чакырылды. Учурда сотко чейинки териштирүү иштери улантылууда, деп айтылат маалыматта. Буга чейин Финпол тарабынан жүргүзүлүп жаткан иликтөөгө мурдагы саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаев чакырылган. Алтынай Өмүрбекова 1-апрелде ээлеген кызматынан бошотулган. Булак Супер KG. 2 аптада бир үй-бүлөдө 3 өлүм. Чүйдө Каражыгач айылынын өкмөт башчысы пневмониядан каза болду. Чүй облусунун Аламүдүн районуна караштуу Каражыгач айылынын өкмөт башчысы Иса Жаманбаев 8-июл күнү пневмониядан каза болду. Бул тууралуу Супер KG порталына аталган айыл өкмөттүн жамаатынан билдиришти. Маалыматка ылайык, маркумдун 25-июнда бир эжеси, ал эми 5-июлда дагы бир эжеси илдеттен каза болгон. 2 аптада бир үй-бүлөдө 3 адам каза болду. Агай 25-июндан баштап эле бир аз дене табы көтөрүлүп жүргөн. Өзү ишине так, жоопкерчиликтүү, жакшы адам эле. Артында 4 баласы калды, деп билдирет айыл өкмөт жамааты. Булак Супер KG. Ислам институтунун ректору Лугмар Гауханов каза болду. Чүй облусунун Токмок шаарындагы Лукман Ал-Хаким Ислам институтунун ректору Лугмар Гауханов каза болду. Бул тууралуу муфтияттын басма сөз кызматынан билдиришти. Лугмар Ажы Гауханов ислам динине өтө чоң салым кошкон илимдүү алымдардан эле. Лугмар Ажы Орто Азия эле эмес, Бухарадагы медресени бүткөн, дүйнөнүн чар тарабындагы бардык алымдар билимине баасын берип келишкен. Лугмар Ажы бул ааламдан өткөндүгүнө байланыштуу анын үй-бүлөсүнө, жакындарына чын көңүлүмдөн көңүл айтамын. Бул оор кабарды терең кайгыруу менен кабыл алдык, деп жазылат маалыматта. Булак Супер KG. Якутскенин токоюндагы мигранттардын мөрзөсү көмүлгөнүн баары кыргызстандыктар. Элчиликтин маалыматына ылайык, ал жерге Кыргызстандын 4 жараны жана Россия жарандыгын алган бир мекендеш көмүлгөн. Якутск шаарынын токоюндагы мигранттар көмүлгөн жер мусулмандар мөрзөсүнүн аймагына жайгашкан. Бул тууралуу Кыргызстандын Россиядагы элчилигинен кабарлашты. Буга чейин айрым ЖМКларда Якутск шаарындагы канаттуулар фабрикасынан анча алыс эмес жердеги токойдон мигранттар көмүлгөн жер табылды. Анда 5 күнбөз бар. Алардын баары Кыргызстан жана Тажикстандын жарандарыныкы деген маалымат пайда болгон. Элчиликтин билдиргенине ылайык, ал жерге Кыргызстандын 4 жараны жана Россия жарандыгын алган бир мекендеш көмүлгөн. Сөөктү көмүү боюнча уруксат жана документтердин бардыгы бар, деп айтылат билдирүүдө. Маалым болгондой, мусулмандар мөрзөсүнүн бул аймагы убагында тосулган эмес. Якутиянын мусулмандар дин башкармалыгы мөрзөнүн аймагында айма карап туруу чечимин кабыл алганын билдирди, деп жазылат маалыматта. Аталган аймактын муфтияты мөрзөдө тазалоо иштерин жүргүзүп, жолун бир сыйра оңдошкон. Ошондой эле ал жактагы таштандыны да жоготушкан. Булак Спутник KG. 10-июлдан тарта Ош облусуна кирүүгө тыюу салынат. Ош облустар аралык каттамдар 10-июлдан тарта токтотулат. Бул тууралуу өкмөттүн Ош облусундагы кармоктуу өкүлүнүн маалымат кызматы кабарлады. Ага ылайык, ар бир райондун кире беришинде санитардык карантиндик посттордон иши күчөтүлөт. Ош облусу аймагында базарлар дүйшөмбү жана бейшемби күндөрү иштебейт, дезинфекцияланат. Эс алуучу жайларда жаратылышта ар кандай иш-чаралардын, аш-тойлордун өткөрүлүүсүнө тыюу салынат. Жарандардын жаратылышка эс алууга чыгышына да уруксат берилбейт.
Мындан тышкары той мааракелерди өткөрбөө боюнча чектөөлөргө баш ийбегендерге, дары-дармек, азык-түлүк баасын чогорулаткандарга катуу чара көрүлөт. Мындан сырткары Ош облустук казиятка илдетти жуктуруу албоо чаралары үчүн жума намаздарды токтотуу тууралуу сунуш берилди. 8-июлга карата Кыргызстанда коронавирус илдетине чалдыккандар облуста 28, ал эми Ош облусунда жалпы оору жуккандардын саны 614 адамга жетти. Учурда 1500дөй адам үй карантининде көзөмөлдө. Булак элдик медиа.